Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Жогорку Кеңештин апта ичиндеги ишинин жыйынтыгын чагылдырган парламент программасы. Бул жума ичиндеги мыйзам долбоорлору, токтом макулдашуулар, эл өкүлдөрүнүн жолугушууларын бүгүнкү чыгарылыштан көрө аласыздар. Көп кабаттуу турак жайларды башкарууга багытталган мыйзам долбоору жашоочулардын көйгөйүн жеңилдетеби же жоопкерчиликти күчөтөбү? Кошуналар бири-бири менен урушуп эле жүрүшөт. Азык-түлүк күйүүчү майдын наркы жогору, баа рыногу жөнгө салынабы? Un, makaron, süt azığı, өсүмдүк майы эң негизги товарлар да. Эл өкүлдөрү жазгы тала иштеринин башталышына байланыштуу өрөн чарбалардын иштешин тыкыр көзөмөлгө алууга чакырды. Айыл чарба министрлиги толук кандуу тапшырмаларды берип, Асыл заада арузат айымдардын эл аралык күнү белгиленди. Жогорку Кеңештин төрагасына караштуу бизнести жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйыны өттү. Алгач төраган Нурланбек Шакиев бизнести жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча кеңештин түзүмүндөгү өзгөртүүлөргө токтолуп, Нурбек Сыдыгалиев менен Темир Сариев төраганын орун басарлары болуп дайындалганын маалымдады. Ал эми Акылбек Жапаров аталган кеңештин тең төрагасы бойдон калды. Ошондой эле ишкерчилик экономиканын негизги өзөгү экенин белгилеген Нурланбек Шакиев 2021 жылдын статистикасына ылайык өлкөдө чакан жана орто бизнес субъекттеринин, жеке ишкерлердин жана дыйкан чарбалардын саны 900 миңден ашты деп көрсөтүлгөн. Ал эми аларда 1 миллиондон ашуун жарандарыбыз эмгектенет. Бул демек биздин ар бир 7-чи жараныбыз бизнес жана ишкердик чөйрөсүндө иштейт. Андыктан бул тармактын өнүгүшү өлкөбүз үчүн өтө маанилүү деди. Муну менен катар Жогорку Кеңеш башкы мыйзам чыгаруучу орган катары бизнес чөйрөсүнө тиешелүү мыйзамдарды кабыл алууда ишкерлердин сунуш пикирлерин угууга ар дайым кызыктар экендигин айтып, айрыкча ишкердикти туруктуу өнүктүрүү жана тармактагы тоскоолдуктарды жоюу максатында биргелешип иш алып баруу үчүн бизнести жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча кеңештин мааниси чоң экенин төрага Нурланбек Шакиев айтты. Жыйын катышуучулары аталган кеңештин иши кайрадан жанданып, ишкерчиликке тиешелүү көйгөйлөр талкууланган негизги аянтчага айланганына ыраазычылыгын билдиришти. Жогорку Кеңеш бардык мүмкүнчүлүктөрдү жасайт. Биздин кабыл алып турган келечектеги мыйзамдар дагы ошо сиздердин сунуштарыңыздардын негизинде болуш керек. Анткени ошол бизнес чөйрөсүндө, ишкердик чөйрөсүндө иш алып барган ошол жактагы биздин жарандарыбыз менен акылдашпай, кеңешпей туруп, алардын үнүн укпай туруп, биз мыйзамдарды кабыл алганда тескерисинче ошондой турмушта ишке ашпай, же болбосо тоскоолдуктар болуп атат. Мына бүгүнкү күндө салык саясатында бир топ өзгөртүүлөр болуп атат, аны жакшы билесиздер. Бул боюнча сунуштарыңыздар болуш керек сиздердин. Банк секторунда абдан керектүү, маанилүү сунуштарды бүгүн күтүп атабыз. Өлкөдөгү социалдык жакта маанилүү болгон 25 түрлүү азыктардын баасы тыкыр көзөмөлгө алынары мерчемделүүдө. Бул боюнча баа түзүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кароодо белгилүү болду. Депутаттар тарабынан сунушталган мыйзам долбоорлору туурасында бир катар суроо жооп сунуш пикирлерди айтуу менен 3-чү окууда жактырылды. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты социалдык маанилүү товарлардын кымбатташын оздуктоо болуп саналат. Бул боюнча бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасы Данияр Төлөнов белгиледи. 3-чү окууга карата Жогорку Кеңештин депутаты Бекешевден мыйзам долбоорунун 6-чы беренесинин 6-чы бөлүкчөсү боюнча редакциялык сунуш кабыл алынды. Буга чейинки берилген сунушуна редакциялык өзгөртүүлөр киргизилип жатат. 10 жана андан ашык пайызы деген сөз 50 жана андан ашык пайызы деген сөзгө алмаштырылып жатат. Башка депутаттардан сунуштар келип түшкөн жок. Талкууда сунушталган мыйзам долбооруна ылайык un, макарондон тартып бир катар продукциялар жана дары-дармек, көмүр белгиленген өлчөмдөн кымбат сатылбашы керектиги айтылды. Социалдык тармакта кайсы продукция кирип калат анда? Кайсы продукциялар бар? Силер ошолорго бөгөт коё аласыңар? Бүгүнкү күндө 25 түрлүү азыктар өкмөттүн чечими менен бекиген, ундан тарта көмүргө чейин. Азыркы бул мыйзамды сиздер, урматтуу депутаттар, колдоп бергениңиздерден кийин азыркы Минэкономиканын сунушу боюнча 16 түрлүү товарлар кирип атат. Бул негизги un, макарон, süt азыгы, өсүмдүк майы эң негизги товарлар да. Ошол жакка негизинен көңүл бөлөбүз. Эң негизи ошол жакка көңүл бөлөбүз. Ошолорго чектөө киргизгенге баанын тарифти койгонго силердин мүмкүнчүлүгүңөр бар. Же бул пункт менен алардан да ажырап каласыңарбы да? Жок, мындан кийин жеңилдештирилип атат. Буга чейин 20%дан
өткөндө гана күтүп отура берчүбүз, азыр андай болбойт. Азыр 4 түрлүү рычаг менен иштейбиз. Биринчиси ЧС болгондо, экинчиси азык түлүгү коопсуздугу болгондо, үчүнчүсү биз талдоолорду өткөзүп экономика министрлигине сунуш беребиз. Жыйында эл өкүлдөрү кошуна өлкөдөгү товарлар менен Кыргызстандагы бааны салыштырып турууга жана негизсиз көтөрүлгөн бааны калыс туура багытта кароого чакырды. Импорт экспорттун мындайча айтканда шартын түзүп берип, анан ошонун алкагында иш алып барсак, себеби карапайым эл ошол бизде баа канчада турса дагы ошол өзүнүн айыл чарба иштерин өзүнүн аракети менен өзүнүн деңгээлинде кылып аткан учурда биз аны мынча кой бааны тигинче кой деп, анан баягы негизсиз көтөрүлдү дегенден мындай кичине калыстык менен карасак деген эле менин сизге болгон сунушум. Ошол эле мезгилде импортты дагы экспортты да карасак. Депутат Мирлан Самыйкожо баалардын көтөрүлүп жатышы салык менен байланышкан эмеспи деп кызыкты. Аны менен катар автоунаалардын баасын да көзөмөлдөгө чакырып өттү. Салыктын башка түрү пайда болгон жок. Биз мурдагылардын мынча эле төлөп жүрүптүр, анан мынчага көтөрүп атабыз, анан жыргатып атабыз, анан ушуну менен биз жыргап кунап жашап атабыз азыр деп көз боемочулукка өтүп баратабыз да. Ошону сурап атабыз. Эл кыйналып атат, баалар өсүп атат. Айлык көбөйдү деген менен бир жактан нандын баасы, ундун баасы кымбаттап атат. Кече 12 000 сомго алган бир үй бүлөнүн продуктусу бүгүн 25 000 сомго чыкты. Ошону айтып атабыз. Транспорттогу баалардын көтөрүлүшү дагы ошол күйүүчү майдын кымбатташынан келип чыгып атат да. Биз ушуларды дагы калыпка салышыбыз керек. Сиздер ошол бааны дагы көзөмөлдөсөңүздөр жакшы болот эле. Мүмкүн сиздер айтып аткан тараптар менен дагы биргелешип бир жыйынтыкка келсеңиздер, жол киренин баасы дагы өтө жогору кетип баратат. Буну дагы эл төлөп атат. Жыйынтыгында баа түзүү жөнүндөгү мыйзам долбоору 3-окууда бир добуштан колдоо тапты. Жогорку кеңештин ар кандай маселелер саатында бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр көтөрүлдү. Анда балдар ооруканасынын имаратынын эскилиги жетип жаңылоого муктаж, авто жолдорду оңдоп калыбына келтирүү, чек ара чыры, ремонту жаңы бүткөлгөн социалдык объекттердин сапатына көңүл бурууну депутаттар парламенттик трибунада айтып чыгышты. Авто жолдорду оңдоо, калыбына келтирүүнүн мааниси канчалык экени чек ара чыры чыккан маалда ачык көрүндү. Айрыкча Лейлек районундагы жолдор оңдоп түзөөгө муктаж. Самаркандек Мадиген Жетиташ Мурас жолу. Бул Мадиген жолубуз деп коебуз, бул эми бул өмүр жолу, стратегиялык жол дейбиз. Анткени чек ара чырында дайыма ушул жол ишке жарайт. Андан сырткары Лейлек районунун төмөнкү зонасы 60 миңден ашуун калкы бар эл ушул жол аркылуу 200 километрди кыскартып ушул Бишкек жолуна жүрүүчү жолда ушул Мадиген жолундагы эртерээк ушул эки жолду тез арада тиги колго албаса болбойт. Убакыт өтүп атат. Айыл өкмөттөрүнүн шаардын жакка берилимдеги жаңы конуштардын ген планын тез арада аныктоо абдан актуалдуу. Бишкек шаарынын тегерегиндеги жаңы конуштардын көбү 25-тен кийин Бишкекке өтөт да. Мына азыркы көйгөйдүн баары ошондон чыгып атат. Эми ошону эртелек эле өткөрүп салбайлыбы Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарды Бишкекке? Мына Новопавловка менен Алтын Орда конушунда бир бала эртең менен радиодон айтып атат. 10 жыл болду мектепке жөө барып келем 3 чакырымга. Бир өзгөрүү болгон жок дейт. 10 класска келдим дейт. Бу Кудайдан жөө качканбы Алтын Ордо Новопавловкада? Бордош Түркияда болгон зилзаладан улам өз алдыбызча жыйынтык чыгарып сабак алуубуз кажет. Канча деген жаңы курулуштар курулду. Алардын сапатына ким жооп берет? Кантип жооп берет? Мен талап кылам, комиссия түзүп, бир чет өлкөдөн тийиштүү ушул курулуштарды текшере турган оборудование алып келип, баардыгын бир сыйра текшерүүдөн өткөрүш керек. Окуу китептери менен камсыз кылуунун абалын ачар. Толугу менен ушул учкун билес типографиясы китептерди чыгарсын деген указ чыгып атат. Ал указ дагы токтом дагы бүгүнкү күнү аткарылган жок да. Азыркы учурда мисалы ошол райондордо бюджети бар, бирок китептерди ала албайт, тартиби жок, билинбейт, кайсы учкундан кантип заказ кылат, кантип алат, качан чыгарып берет. Же бир планы жок, же бир иш чарасы жок да. А тилекке каршы мектептер мына китеби жок отурат. Патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө жаш муундарды тарбиялоонун бир өңүтү баатырларыбыздын эрдиктерин пропагандалоо. Баткендеги мекен үчүн жан берген баатырларга патриоттук маңыздагы кинолор тартылсын деп, мектеп окуучуларына ошолор көрсөтүлсүн, ушундай бир идеология жүргүзүлсүн деп. Бирок Маданият министрлиги жана башка тиешелүү жетекчиликтер ушуга
кыймылдап көңүл бурбай жатат. Ошо Элеман өзүнүн жанындагы жоокерлерин кое берип, граната менен өзүнүн жанын жардырып, ошол жерде душмандарды киргизбей чепте коргоп калды. Ушул боюнча бир жакшы кинолорду тарткыла деп айтканбыз. Ош шаарындагы балдардын онкологиялык бөлүмүнө ооруган балдар батпай калган, дарыгерлер жетишсиз. Негизги бул бөлүм 25 баланы кабыл алууга ылайыкташкан. Бирок учурда дарылануу үчүн келгендердин саны андан алда канча көп. Анткени аталган бөлүмгө Ош, Жалал Абад жана Баткен облусунан оор илдетке чалдыккан балдар кайрылышат экен. Ноокат районунун Көкбел айылында таза суу да, сугат суу да жок. Ошондуктан Көкбел айылы тоолуу эл катары эсептелет дагы. Буларда үлүш жерлери дагы, кайракы жерлери дагы, эч кандай сугат жерлери дагы жетерлик бир иштешпей куурап келет да. Ошондуктан ушул Ноокат районунун Көкбел айыл өкмөтүнүн менен бүгүнкү күндө Ак Буура дарыясынан агын сууду тартып келүү боюнча элибиз өзүнүн чөнтөгүнөн каражат чогултуп, жергиликтүү бюджеттин эсебинен чогултуп, бирок 25 миллиондук долбоор иш жүзүн ашпай, бүгүнкү күндө 19 миллион 500 миң сом каражат жетпей калды. Айрым бир маселелерди акимдердин өзүнө түшүндүрүп берүүнүн зарылдыгы чыгууда. Бардыгын ушул район жетекчилерин кадастрлар менен бир чоңураак жыйын өткөзүп, Айыл чарба министрлиги толук кандуу тапшырмаларды берип, билбеген маалыматтар болсо ошол жерден маалымат алышып бир уюштурсакпы дегеним. Себеби ал жерде мен өткөндө да комитеттен да бул маселени көтөрдүм эле. Региондордо салынган үй менен салынбаган үй убагында берилген жердин кесепетинен салынгандарга документ берилип, салынбагандары шахматный видео калып калып атат. Ошон үчүн муну менин сунушум жергиликтүү бийликтин подтверждениясынын негизинде контур менен гана кетириш керек. Мугалимдерди ким көрүнгөн келип эле жакалай бере турган болсо, анда өлкөнүн келечеги бүдөмүк. Азыр мугалим кичине үнүн бийигирээк айтып койсо, кокуй эле кокуй укугум бузулду. Бул деген эмне деп такыр басмырлап, төө бастыга калтырып, мугалимдер мындай талап коюшту дагы чөчүп калышты да. Бул өтө жакшы көрүнүш эмес. Bunun arты жакшы менен бүтпөйт. Мугалимдердин кадырын, баркын саясий коомдо, дегеле коомдо ордун бекемдегенге баардыгыбыз жардам беришибиз керек. Баткен районундагы Зарташ айылын сел жууп кетүү коркунучу бар. Айылга киргенден нары Ош Раззаков трассасында жууп кетет да, эгерде ошондой коркунуч жаралса. Эми МЧС тарабынан, Өзгөчө Кырдаал министрлиги тарабынан атайын комиссия жөнөтүлсө, караса, буга чейин иштер алып барылыптыр, жыл сайын кылабыз деткен, бирок каражат жетпей, каражат жок деп калып калат экен. Тез арада бир иш чараларды жүргүзсө. Ош облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн дарегине олуттуу сын пикирлер айтылды. Мен алдымдан мына официалдуу түрдө госрегистрден келген турат кагаздар өмүр бою бир күндө бизнес кылбай туруп, ушунча жерлерге, ушунча мүлктөргө ээлик кылган мамлекеттин бир президенттин килтеген бир облусундагы өкүлүнө бул моралдык этикалык жактан да уят нерсе. Ар кандай маселелер саатында депутаттар мына ушул жана башка бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Үй башкаруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбоорунун концепциясы сунушталды. Аталган мыйзам долбоору Жогорку кеңештин депутаттары Дастан Бекешев, Жаныбек Абиров, Чингиз Айдарбеков жана Эльвира Сурабалдиева тарабынан демилгеленүүдө. Максаты кандай? Кийинки репортажда. Демилгечилердин бири Дастан Бекешевдин арастоосунда мыйзам долбоору көп батирлүү үйлөрдүн жашоочулардын ортосундагы ишенимди калыбына келтирүү жана ар бир менчик ээсине өзүнүн короосун жакшыртуу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн үй башкарууда реформа жүргүзүүгө багытталган. Мындан сырткары үй комитетине төлөнүүчү акыны электрондоштуруу каралууда. Эгер ТСЖ аз акчаны чогултуп, даже ошол жерде бир топ эле мындай ызычуу болот да. Сен урдадың, сен урдаган жоксуң деп, ошол негизинде бир топ кошуналар бири-бири менен урушуп эле жүрүшөт. Ошондуктан биз наличкага өткөрсөк, андай маселе чечилет. Талкууда депутат Балбак Түлөбаев турак жай менчик ээлеринин шериктештигинин ишин жөнгө салуу зарылдыгын айтып, колдоорун билдирди.
Бул мыйзам өтө керектүү шаар үчүн, Бишкек шаары үчүн. Өтө керектүү. Себеби ТСЖлар өтө чоң проблема жаратып атат элге. Ошон үчүн урматтуу депутаттар ушул мыйзамды колдоп берип коюңуздар суранабыз. Ал эми Элекул Исхак Масалиев турак жай ээлеринин шериктештигинин башчысына айлык алуу милдеттендирилсе, салык төлөөнүн кажети барбы? Анткени алар ыктыярдуу түрдө түзүлгөн бирикме, жетекчисин жамааты шайлайт. Ишине кийлигишпей, тескерисинче колдоо көрсөтүү боюнча пикирин ортого салды. Максат бир, ушул уюмду көзөмөлдөө. Көрүнүп турат го. Электрондук учетко түзгөндө айлык төлөш керек болот, туура бул. Төлөш керек бар, айлык алгандан кийин төлөш керек. Маселе жок. Анан эң негизги, мен айтканым, эң негизги үй башкаруу бул өз алдынча башкаруу система. Эл өзү шайлайт. Анан кантип кайка барасың деген биз эреже жаза албайбыз бул. Табигатка туура келбейт, мен ушуну айтып атам. Мындан сырткары көп кабаттуу үйлөрдү тейлеген үй комитети боюнча жетекчилердин акча чогултуусу эми электрондук тартипке өтмөкчү. Ошондой эле депутат төлөбөгөн үй ээлерине дагы жоопкерчиликти күчөтүү сунушун берди. Эгер төлөбөсө, мамлекеттик каттоодо ал жакта аны дагы мындай бир арестке койгону. Жо арест жок бул жерде. Мына жазылып турат мына жерде. Жо арест эмес. Турак жай менчик ээлеринин шериктештиги алдында карызын жойгонго чейин, эгер карыз болсо, менчик ээсинин кыймылсыз жана башка мүлкүн ажыратууга тыюу салууну талап кылууга же болбосо сотко кайрылууга деп жазып атасыздар да. Жок, сотко кайрылууга азыр эле укук бар. Биз ошол эле сөздөрдү калтырып атабыз, бирок бир эмени кошуп атабыз да. Мисалы төлөбөсө таптакыр эле. Анда маалыматты берип эле эми төлөш керек деп. Эгер мында карыздарды кылып алып, анан үйдү сатып, башка ээси келип ТСЖ менен ТТШ эле жүрөт да. А мен эмнеге төлөбөйм дейт. Мен азыр эле квартираны алдым. А ошол квартирада уже 5 000, 10 000 сом эми төлөш керек деп Гүлшархан кон. Мейли, давайте мындай жазайлы, бул жерде хотя бы тоже порог болсун да. Ошо мүлкүн ажыратууга дегенди алып салыш керек да. Мүлкүн ала албайт эми бул неме болгондо. Кичине карыз болсо деле эми башка бизде башка мыйзамдар бар да. Анын карызын төлөтүш үчүн. Ошондуктан муну да карап чыгалы кандай экен. Хорошо. Депутат Эмил Токтошев турак жай ээлеринин бирикмесинин башчыларын 2 жылдык мөөнөткө гана шайлашы керектигин кошумчалады. 17-беринде 1 пунктта ТСШнын жетекчисин 4 жылга шайланат дейсиз. 4 жыл көп го. 4 жыл менимче 2 жылды кылыш керек, 2 жыл. Ишенесизби, азыр мөөнөтү жок. Ошондо тактап коелу. Жок, бул жерде мындай да, ачык эле айтсам, бул менимче туура эле 4 жыл же 5 жыл болуш керек. А то шайлоо эле болуп, бул дагы туура эмес да өзү. Анан чындыгында кээ домкомдор даже айтып атышат, эми бизде бир проблема бар да. Биз кээ учурда даже төраган таба албай жатабыз да. Ошон үчүн 4 жыл нормально го менимче. Азыр мөөнөтсүз эле көбүнчө жүрүшөт да. Домком болуп 25-30 жыл жылдыра албайсың. Ушул ушундайлар изичүүлөр өтө көп. Жыйынтыгында мыйзам долбооруна добуш берилип, кабыл алынды. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан автожолдорду реконструкциялоо жана куруу боюнча ратификациядан өткөн долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу маселе Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин кезектеги жыйынында каралды. Жумшалган каражаттарга ылайык пландалган жумуштар бүткөрүлдүбү, жокпу? Маселе чоң талкуу жаратты. Чет элден насыя алынган каражаттардын басымдуу бөлүгү мына ушул жол тармагынын үлүшүнө туура келет. Жол тармагында 2 миллиард 660 миллион АКШ долларында тышкы жардам менен тарткан. Анын ичинен кредиттер 2 миллиард 360 миллион болсо, гранттар 305 миллион 830 миң доллар болгон. Бул бөлүнгөн каражаттардын алкагында узундугу 2809 чакырым болгон эл аралык жана республикалык маанидеги автомобиль жолдорун реконструкциялоо жана реабилитациялоо камтылган. Анын ичинен 2100 чакырымга жакын аяктаган жана 700 чакырым ашыгы ишке ашыруу процессинде. Түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушу создугуда. 24-жылдын аягына бүтөт атасыңарбы? Ооба. Мына туннел боюнча толугураак маалыматты ким берет? Ушул иштин баардыгы туннелдин айынан тотоп калды да, жылбай калды. Же башка дагы бир себептери барбы? Туннел боюнча азыр 238 метр проходка калды. Аны ушул июндун аягына чейин полностью туннелдин проходкасын бүтүрөбүз. Андан кийин уже туннелдин ичинде жанагы вентиляция, освещенияны 2 жылдын аягына чейин дагы
туннель толугу менен бүтөт. Ош Ноокат Кадамжай жолунун курулушу боюнча айтыла берип, тилтешилген. Бул жолдун курулушу дагы деле абдан көйгөйлүү боюнча калууда. Ош Ноокаттан өткөндөн кийин Ош Кадамжайга чейин качан бүтөт Кызылкаяны аралап? Датасын айтып бергиле. Ош Ноокат жолу биз бюджет эсебинен жана жогоруда министр белгилеп кетти. Тез арада ошо эң бузулган участоктун 13 километрин бюджет эсебинен март айында биз жаңы баштадык өзүбүздүн эсептен. Жол куруу жаатында стратегиялык багыттагы жолдорго атайын артыкчылык берип, транзиттик мүмкүнчүлүктү кеңейтүү зарылдыгы эске алынуусу керек. Мага так айткылачы, Үчкоргон, Дарооткоргон проект барбы жокпу? Качан башталат, качан бүтөт? Былтыр жолго акча бөлүнүп, баягы жол негизи өзү негизинен бар да, ошо жолдорго оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Быйыл дагы сезон башталгандан оңдоо иштери жүргүзүлөт. Ал эми жалпы общий долбоор жана ушу марттын аягы менен даяр болот. Республиканын жолдорун калыбына келтирүү боюнча 12 эл аралык долбоор иштеп жатат. Объективдүү да, субъективдүү да жолдор менен бүткөрүүнүн мөөнөтү кечиккен фактылар бар. Булар өзүнүн күнөөсүн издебейт. Бар ковидти күнөөлөйт. Тигини күнөөлөйт, грунтту күнөөлөйт. Өзүнүн ишин эч качан булар айтпайт да, биз ушундай жаман иштеп атабыз депчи. Бүгүн чын айтайын, Тилек Кыдырмаевич, могу эл аралык долбоорлор боюнча Минтранс өтө начар иштеп атат. Мунунун баардыгы ковидке чейин болгон. Мен 6-чы создуктун депутаты болгом, билем. Маданият Жалал-Абад жолун мен жөнүн айтып коеюн. Мана 4 министр мага жылыга бишет этип атат, 4-өө кетип калды. Ош шаарынын кире беришиндеги 4 чакырым жол оңдоп түзөөгө абдан муктаж. Эң көйгөйлүү болгон Ош шаарына кире бериштеги Т-образный жол сметалык баасы чыктыбы? Жумуш кайсы күндөн башталат? Сиздерде план барбы ошол боюнча? Жалпы 4 километр ал жолдун курулушу. 3 километр 400 метринде эч кандай сностор жок экен, тоскоолдуктар жок. Ошо жергиликтүү бийликтин сунушу менен 3 километр 400 жолду бүтүрө берсек болот деген чечимге келдик. Калган участогун жергиликтүү бийлик канча адамдардын үйү түшөт, алар макулдугун береби же бербейби деген иштерди жүргүзүп, анан оценка кылгандан кийин өкмөткө өзүбүздүн сунушубузду беребиз. Коңшу Өзбекстан менен чек ара маселеси чечилгени, ал аркылуу деңизге чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча кандай аракеттер жүрүп жатат? Ош-Иркиштан жолунан логистикалык борборлорду ачып, ал жактагы мындай жолдор азыр эл аралык мааниде аябай жакшы эле болуп калган да жолдорчу. Өзбекстандан келаткан көбүнчө транзит Өзбекстанга өтөт. Андан ары башка жакка кетет. Ошо жолдордун дагы бир келишимдерди түзүп, ал тиги мамлекеттен бул жакка келе тургандагы, биздин өзүбүздүн машиналар дагы туура Өзбекстанга кире тургандагы бир мындай келишим түзүшүңөр керек да. Ковид убагында өзүңүздөр билесиздер, кытайлыктар Кытай тарап чек арасын жапкандан кийин бул иш убактылуу токтоп калган. Азыр биз Кытайга расмий түрдө кайрылдык. Анткенсе ошол уруксаат кагаздарын даярдоо ар бир мамлекет өз кезеги менен даярдачы. Азыркы мезгилде кезек Кытай эл республикасында болчу. Кытайга биз официалдуу кат бердик. Алар буюрса даярдаса ушу апрель-май менен жана сиз айткандай 3 тараптуу келишим негизинде каттоо жүрө баштайт. Комитеттин жыйыны жол курулуш долбоорлорунун өз убагында аткарылышы, анын сапаты, кредиттик каражаттардын натыйжалуу пайдаланышы боюнча маселелерге басым жасашты. Рахмат. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргыз-Индия өкмөттөрүнүн ортосундагы эки тараптуу инвестициялык келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Ушул жылдарга чейин Индия менен Кыргызстандын ортосунда 110 миллион долларга чейин товар жүгүртүлгөн. Алдыда дагы 200 миллион доллардын тегерегинде инвестиция тартуулары күтүлүүдө. Бул мыйзам долбоору чет өлкөлүк карым-катнашты бекемдөө менен бирге инвестициялык абалды жакшыртууга максатталган. Экспорт менен импорттун көлөмү тагыраагы өлкөдөн кандай ата мекендик продукциялар жөнөтүүлөрүн эл өкүлү тактады. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Урматтуу байнабачы, айтсаңыз, Кыргызстан менен Индия ортосундагы товар оборот канча, көлөмү канча? 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча 110 миллион долларды түздү. Анын 100 миллиону бул Кыргызстанга келген импорт. 10 миллиону бұл экспорт. Рахмат. Экспорт деп қалдыңыз Кыргызстан. Кыргызстандан Индия эмне товар алган кызыктар?
бизден? Мына бүгүнкү күндө экспорттун структурасында карап көрсөк, бул айыл чарба жер жемиштери, анын чоң жалпысынан бул фасоль болуп түзөт. Жана башка бизден чыккан химикаттар жана тийиштүү ушу айыл чарбага тийиштүү багыттагы продукциялар. Рахмат. Ошо көлөмүбүз жетише элекпи? Көлөмүбүз? Албетте көлөмү жетишпейт, себеби Индия бул бүгүнкү учурдагы дүйнөдө эң чоң мамлекеттердин бири. Келишим эки тараптан колдоо таап калса, жыйынтыктуу натыйжа бериши мүмкүнбү? Азыр бул жерде келишимде көрсөтүлгөн бардык структуралар бүгүнкү күнү карама каршы жок. Ал структуралар. Бирок эске алсак, правопреемник катары биз азыр бул мыйзамды алып барып атабыз. Ошондуктан ушул эле багытта сөз болуп атат азыр. Бүгүнкү күнгө чейин ушуну оңдоп койсоңор жакшы болмок. Анан бияка келип олуп тургандан кийин бизге кайра постоянно айтасыңар ушинтипчи келип олуп туруп. Экинчи окууга мынтип коебуз, тинтип коебуз. Сизге чейин келген бияка. Сиз дейле болуп келишкен экинчи окууга оңдоп келебиз деп. Оңдогон эмес. Кырылышып жүрөбүз ушул жерде постоянночу. Силерге айтарым мындай. Серьезныйраак иштегилечи. Кылып аткан жумушуңарга мындай серьезный отношение кылгачы. Эки мамлекеттин деңгээлиндеги мындай ратификациялык келишимдер жогорку кеңеште апта сайын өткөрүлөт. Депутаттардын мыйзам долбоорлору келишимдер токтомдордун одоно каталар менен келүүсү тынчсыздантты. Момундай тексттерди алып келүү, ушуну колдоп бергиле деп мен башка жерин айтпай эле коеюн, Улан Бердибаевич, бул мындай текст болуш мүмкүн эмес. Мүмкүн кыргызча которгондо баягы киргиздер көтөрүп койгон окшойт десем, муну карасаңыз, ушул эле берененин орусчасын караңыз. Каждая сторона предоставляет на своей территории инвестициям другой стороны и инвесторам в отношении их инвестиций полную защиту и безопасность для большей точности. Тагыраак айтканда, а еще точнее скажу дегендей, да? Ушинтип да келишим түзүлөбү. Мен сунуш кылам, Улан Бердибаевич, биринчиден бул мөөнөтүнүн өтүп кеткендигине байланыштуу, экинчиден редакциялык таптакыр даярдыгы жок. Индияга карата мамиле жерден эле билинип калат да. Бир жогорураак деңгээлде олуттуураак карасак жакшы болот эле. Бирок мындай карама каршылыктар болсо кантип добуш беребиз? Айтыңызчы, кантип добуш беребиз? Азыр добуш бергенде экөөнөтөн добуш беребиз да, добарыбыз бере алат да добуш беребиз, добарыбыз бере албайт да добуш беребиз. Бирок бере алаты биздин гана тилде, бере албайты хиндиче, англисче, орусча болуп атат. Ошон үчүн өтө бир татаал маселе, алишендиктер толтур экен. Талкуу талаш тартышуудан кийин мыйзам долбоорунун концепциясы биринчи окууда колдоо тапты. Жогорку кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитети Улуттук банктын тышкы аудиторун тандоо боюнча комиссиянын курамын аныктоо маселесин карады. Улуттук банктын төрагасынын орун басары Заир Чокоев тышкы аудиторду тандоо боюнча тендердик комиссиянын курамына ар бир фракциядан депутаттык топтон жана бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлангандардан бирден өкүлдү киргизүү сунушталып жатканын белгилеп, бардыгы болуп 9 депутат болорун ырастады. Талкуунун жыйынтыгында комитет сунушту жактырып 2023-24-25 жылдарга карата комиссиянын курамына киргизүү үчүн бир катар депутаттардын талапкерлигин колдоду. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы Улан Примов айрым айымдарды 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктап, сыйлыктарды тапшырды. Жолугушууда аял затынын коом үчүн кылган эмгеги өтө чоң экенин белгилеп, жогорку кеңештин жана жеке өзүнүн атынан аларга түгөнбөс бакыт, бекем ден соолук, иштерине ийгилик, үй бүлөлүк ынтымак жана береке каалады. Сөзүнүн соңунда Улан Примов ар кандай тармактарда эмгек сиңирген аялдарга жогорку кеңештин ыраазылык каттарын жана ардак грамоталарын ыйгарды. Бизге берилген убакыт ичинде сиздерге айтып үлгүргөн жаңылыктар ушулар болду. Эгерде толук таанышууну кааласаңыздар, биздин кеңеш KG сайтыбыздан таап, YouTube'дагы жогорку кеңеш деген баракчабыздан комитет жалпы фракция жыйындарын түз эфирде көрүүгө чакырабыз. Ошондой эле катталууну унутпаңыздар. Көрсөтүү жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Саламаттарыңыздар.